Assalamu alaikum, Түп район бағбандары, саламатсыздарбы? Сіздер менен Бағдават семинарында жолугушканыбызга аябай кубанычтабыз. Бағдават семинары 2019 жылдан баштап жол бардык райондорду кыдырып, элге ыргалдуу багбанчылыкты үйрөтүп келет. Ыргалдуу багбанчылык бул биздин бардыгыбызга белгилүү болгондой эле. Өзүңүздөр билесиздер, бар жок азыр заман тездешип жатат. Ушул эле учурда мурда телеграфка барып, номерди жазып, анан 1 саат, 2 саат күтүп, анан сүйлөшүбүз. Москва менен же бир жакта агайыныбыз же Бишкекте болуп калса тура. Азыр ошо жөнтөккө колду салып эле, телефонду алып чыгып, керек болсо анын жүзүн көрүп сүйлөшүп атабыз. Бул деген заман тездешүү. Ошондой эле багбанчылыктагы өз ордунда турган жок. Багбанчылыктагы ыргалдуу болуп, интенсивдүү болуп азыр бизге келди. Европа 30-40 жылдан бери классикалык бактардан кайтып, ыргалдуу багбанчылыкка өтүп, М9 карлик, М106 поликарлик тамыр менен иштеп келишти. Мына бир 10 жылдай болуп калды. Булар супер интенсив бактарга өтүп кетишти. Бұл жерде 1 гектарға 6000-ден ашық көчөт батат дагы, 1 гектардың түшүмү 300 тонна. 300 тонна алма алып атышат ушул кезде. Азыр биз болсо баягы Союздун ошол бизге берген таасири менен ордубузда туруп калганбыз. Бирок ошол интенсивдүү багбанчылыкты Мичурин ойлоп тапкан. Мичурин ойлоп таап, Мичурин ошол бактарды Союздун кишилерине сунуштаганда алар деген принимать этпей койгон. Принимать этпей коюп, шпионаж жолу менен Америкага кетип калат. Бардык эмгектери. Америкада уже бул 50-жылдан баштап дамыгып, өсүп, азыр Американын селекционерлери чыгарган алмалардын бардыгын биз азыр отургузуп атабыз. Джонатан, анан кийин Golden Delicious, баягы Крипсон деген алмалардын бардыгын Америкадан келген бизге. Мына ошолорду биз азыр отургузуп келгенбиз. Джонатан, Крипсон, Золотой Ранет деп Golden Delicious атап алып туруп биз отургузуп жүргөнбүз. Бирок ошол алмалардын бардыгы дээрлик ошол американский селекция. Эми болсо азыр заман тездешкенине байланыштуу азыр ошол высокорослый дарактарды кичинертип туруп поликарлик кылып бизге алып келип берип, биз ошону азыр көчөттөрүн отургузуп, ошодон көп түшүм алгыла, ошодон кыйналбаңыздар, ошону будаганда кыйналбагыла, ошону дарылаганда кыйналбагыла, ошолорду мөмөсүн тергенде кыйналбагыла деп, анан көп түшүм алгыла деп элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келатабыз. Кудайга шүгүр. Биз баштаганда араң 20 000 көчөт сатылат эле. 20 000 араң сатылат эле. Польшадан келген көчөт. Азыр Кудайга шүгүр миллиондон ашып кетти. Буга чейин биз бактабат кылгы чейин эч эл түшүнгөн эмес дагы, анан кийин сапатсыз көчөт менен сапаттуу көчөттүн айырмасын билбей эле колуна келген көчөттү отургузуп жүрө берген. Азыр болсо ошол Өзбекстандан жылына кирип аткан 10 миллион көчөттү кыскартып азыр миллионго түшүрүп койдук. Бул бизге 50 эле сомдо болгондо бул 450 000 миллион сомдук бизне банкрот болуп жүргөнбүз жыл сайын. Азыр ошол саны кыскарды, азыр элдер ойлонду, түшүндү. Демек бизне ыргалдуу багбанчылыкка өтүшүбүз керек экен деп түшүнүп калды. Ыргалдуу багбанчылыктын көчөттөрү биздин көчөттөрдөн эч кандай айырмасы жок. Ошол эле Джонатандын высокорослый да бар, поликарлиги дагы бар, карлиги дагы бар. Ошол эле Джонатандын бийиги бар, орто бойлуусу бар, кичи бойлуусу бар да. Эч кандай айырмасы жок, алмасы бирдей эле болот. Алма эч өзгөрбөйт, мөмөсү. Жалбырак өзгөрбөйт. Болгондо ошол жаш көчөттөй болуп тура берет. Жаш көчөттөй болуп туруп, анан бизге көп түшүм бере берет. 1 гектарга 1200 алма батат, 2-4 отургузабыз алманы. Калган бардык көчөттөр жаңгактан бөлөгү 3-5 отургузулат. 660 көчөт батат. Алмуруту дагы, слива дагы, гилес дагы, ошол бадам, ошолордун бардыгы 5-3 отургузулат. 3-5. Карлик жаңгак деген түшүнүк жок.
бары бир карлик жаңгак барганда чоңоюп кетет дагы. Карлик деген 4-кө 8 отургузулат, кийин жаңгак. Анан 20 жылдан кийин ортосун алып коесуздар, ошондо 8-ге 8 болуп калат. Жаңгакта поликарлик деген түшүнүк жок. Бары бир өсүп кетет. Кандай болбосун 20 жылдан кийин чоң дарак болуп калат. Мына ушул кезде азыр бизде жаңгакты, анан бадам, мисте ушул көчөттөргө аябай спрос көп болуп, элдердин бардыгы ошондойго өтүп атат. Бул туура маселе. Эгерде бардыгыбыз жалпы алма отургузуп ала турган болсок, ачыган алма Кыргызстан болуп калабыз да. Кирсе ачыган алма. Алма ачып, вино болуп жыттанып калат. Бардыгыбыз алма отургузуп алсак, жок, андай кылбашыбыз керек туугандар. Алмага акцент койбоңуздар. Алманы дүйнө жүзү отургузуп атат. Алма деген Казакстанда да болуп атат, Өзбекстанда да болуп атат, Тажикстанда. Биз өзүбүздүн жерди, өзүбүздүн среданы, өзүбүздүн климатты кандай пайдаланышыбыз керек? Dünya yüzünde Карагат боло турган 15 эле мамлекет бар. Dünya жүзүндө 15 эле мамлекет бар. Карагат өзө турган. Мына бизде ошол климат бизде бар. Ошол үчүн туугандарым, силердин бардыгыңыздарга айтамын, алмага акцент койбоңуздар. Отургуза турган болсоңуздар, алмурут отургузгула. Алмурут. Алмуруттун дагы июлдун аягында бышып, баанда туристический сезонго даяр боло турганы. Алма отургуза турган болсоңуздар, эрте бышар алма. Июлдун 15-inde бышып, июлдун башында быша турган Ginger Gold деген Golden Delicious окшоп кеткен аппак алма бар. Ginger Gold жазгыла. Ginger Gold. Анан Галавал деген алма бар. Кып-кызыл болот мына. О, четте турат, эң четте. Ошол Галавал деген алма бул июлдун 15-inde бышат. Июлдун 15-inde бышканда, как раз туристтер келгенде базарды жайнатып кып-кызыл кылып алып чыгасыңар, биз өзгөндө базарыбызга 65тен өткөрөбүз. 65 сомдон келет. Мына бышканда жулуп алып бере беребиз. Алып барып туруп базарга сатып 130 сомдон сатышат 1 килограмм. Алма жок кезде бышат да бул себеби дегенде. Мөмө жемиш отургуза туруп, ошол мөмөлү дарак отургуза турган адам же эртени алыш керек, эрте бышат. Же кечте алыш керек. Ортодогу Өзбекстанда ортодо бышат, ошол үчүн бар жок арзан болуп кетет Өзбекстанда. Ошол үчүн биз же башын алышыбыз керек, же этегин алышыбыз керек. Ошол эки эмеге көңүл бөлүш керек. Өзбекстанда биздин ошол деңиз деңгээлинен 1000 метр өдөөгө эгиле турган Гренни Смит, анан кийин Скарлетт Супер, анан Розы Глоу, Pink Lady, анан Golden Delicious деген Red Chief деген алмаларыбыз бар. Бул деңиз деңгээлинен 1500 метрлик бийиктикте болот дагы, булар кеч бышат. Кеч бышат и холодильникте бышат булар. Күзгө мал буну жесең бир пресстелген картонго эле окшош болот бул алмалар. Бул бала дейсиң. А так апрель ушул холодильникке коюлуп бир айдан кийин жесең, чиштегенде суусу бетиңе чачырайт да. Шунчалык сочный болот. Бул холодильникте сатыла турган сорттор. Анан мына немеден Галавалдан коркпоңуздар. Галавал баягындай бак алма эмес бул. Баягында бир эле неделяда бузулуп кете турган. Бир жумада бузулуп кетет. Жок, бул андай эмес. Бул холодильникте сакталат. Ginger Gold дагы бул дагы холодильникте сакталат. Эрте көп болуп кете турган болсо холодильникке тыга коебуз. Тура берет апрелге чейин. Эч нерсе болбойт. Түшүндүңүздөр, Анан туугандар, бул жерге Карагаттын баягы биз Чорный капитан деген крыжовник бар го, биз onu Карагат деп алганбыз. Ол крыжовник өзү, ол Ежа Малина менен крыжовниктин ортосунан чыккан гибрид. Анан баягы жапай тамырда болгондугу үчүн өтө выживаемость, өтө күчтүү, приживаемость. Анан жерден азык алуусу өтө күчтүү, анан түшүмдүү болот бул. Ошол Йошканы отургузгула. Анан кийин Тисел, Тибен, анан Рубен деген Карагат бар. Тисел, Тибен, Рубен. Ошону отургузгула, эң сонун болот. Анан Алмуруттун дагы Июнская красавица дегени бар. Июнская красавица. Июнская красавица бул июнда бушат дагы. Бул деген өтө мындай базары жакшы да, буну 150 сомго чейин көтөрүп сатылат бул. Июнская красавица. Жалаң акча боло турган мөмөлүү жемиш, ошол мөмөлүү дарактарды отургузгула, и бадалдууларды. Анан дагы бир айтып кое турган эме, туугандар, бул жерге фундук жакшы болот. Фундуктун килограммы 600 сом.
Бага тоо кыркалар, мындай беттер бар го. Ошол жака балкон чыгарып туруп, эмне кыласыңар? Жер даярдап туруп, ошол жерге фундук отургузасыңар. Капелька коюп, насос чыгарып, фундукка отургузуп алсаңыздар, фундук 150 жыл жашайт. Фундук 10 килограммдан 150 килограммга чейин түшүм берет. Ушунчалык түшүмдүү, жана спрос аябай жакшы, себеби дегенде будан какао жасалат. Какаодан шоколад жасалат, өзүңөр билесиңер, Бул ушул канчалык ичинде бардык элементтерин камтыган полный майлуулугун гана текшерет ушунун. Анан өзүнүн камтыган элементтер, ошого карап баа өсө берет. 10 еврога чейин көтөрүлөт баа. Эгерде биз 5000 тонна жасай турган болсок фундукту, бизге Европадан прямой клиент келет. Да, бирок эми какао чыгып атса будан, эми бирөөгө сатып эмне кыласыздар? Өзүбүз тапшырып эле шоколад кылып туруп эле мына Россия шоколадты эмне ошол эмеден алып атат. Европадан алып атат. Тура башка жактан келип атат. Ошону биз өзүбүз эле сата беребиз. Мына өзүнүн технологдору келет. Ар бир нерсеге. Карагат канчалык көбөйсө, бул жерде варенье жасай турган цехтер көбөйөт. Мына бизде Кадамжайда ошондой да. Каждый көчөдө бирден цех бар. Кирсең, баягы жерде как эмеде иштейт. Автоклав катар тизилип турат. Кээ-биркилеринде 10 автоклавы бар, кээ-биркилеринде 5 автоклавы бар. Даяр. Вареньяны неме кылып эле чылап, миксерден эме кылып аралаштырып эле банкага куюп, жаап, крышкасын жаап туруп, анан кийин немеге тизилет. Анан неме менен көтөрүлүп туруп, баягындай подъемник менен көтөрүлүп туруп, баягы кайнап аткан сууга салынат. Салынып туруп, анан крышкасы жабылып туруп, ровно ошол жерде 20 минут, 30 минут стерилизация болот да. Болду, кайра алып чыгат, кайра стеллажга коет, жана муздайт, экинчисин даярдап, ошондо автоклав менен иштешет. Уже производство бар да. Бул дагы, бул жакка дагы келет, Кудай кааласа. Өзү вареньянын арды. Андан бул жерге бир эле ошол карагатты эле эме кылып, малина, ежемалина, брусника, калина, клюква, черемуха, анан кийин дагы голубика дегени бар. Ошолорду отургузуш керек. Крыжовник деген бар. Анан баягындай жапыс бойлуу алтайский чычырканак келген. Ошону да отургузулат. Баардыгы акча. Сон сатылат. Мына ушул Ысык-Көл облусты тегиз эле ягодныйга өтүп, анан биздин алмуруттарыбыздын бактериальный ожогко иммунитети бар. Вакцинирован. Могу жерде бактериальный ожог менен ооруп атса, жанына отургузсаңыздар таасир бербейт. Өсө берет бул. Себеби дегенде вакцинация бар. Баягындай вируска сайып атат го. Ошондой бунда сайып болбойт. Коронавирус болбойт бул. Ошондой понятие да. Анан кийин карагаттарга постоянный кардар бар. Туугандар айттым го 15 эле мамлекетте сатылат. Анан кийин бул гриппке эң чоң акцидент. Грипп болуп ооруган адам ошол карагаттын вареньясынан употреблять этсе эми болот. Буну болсо келип туруп уже баягы фармацевтический фабрикалар келет, дагы бышкан малда келип туруп, аябай бышкан малда. Булар только согун алып кетет. Согунсу эле баягы берки кожурасы бул жакта калат. Немеси. Жмыхы. Бул жакта калат, только согун алып кетет. Согун стерилизовать этип, куюп, алып кетип барып туруп, ошондон не дары жасашат. Дары жасап, ушул простудага каршы дары жасайт. Өтө сонун нерсе. Карагат, алмурот, фундук. Ушул 3 направленияны катуу кармаңыздар, туугандар. Өтө сонун болот. Биз уже дүйнө сурап аткан сортторго өтүшүбүз керек. Өзүбүз жей турганда өзүбүздүн баягы үйдүн жанына отургузуп ала берели. Наливканы, рашиданы, да башка жакшы көргөн алмаларыбызды отургузуп алып өзүбүз жей берели. Канча болсо жей берели. Бирок базар сураганга үлүш жерге эл дүйнө жүзү тааныган сортторду отургузуп, ошону кетирели, туугандар. Түшүндүңүздөр, Анан биздин Борбор Азия багбандар биримдиги быйыл бир 2 машина көчөткө успет этип калдык. Анан кийин баягы Украина менен Орустун ортосуна чатак чыгып кетип токтоп калды. Алып келе албайбыз да, мисалы үчүн границалардын баарын жаап таштады. Анан 2 эле машинага успет этип калдык. Алып келдик, мына ушулардын баардыгы келди, баардыгы сатылып кетти. Сатылып кетип, азыр ошол бир 2000дей черешня калды, жакшы сорттору. Анан кийин алма калды, где-то бир 3000дей алма калды. Эми баягы бар жок жерде жаан жаап, ончо эме болуп атат. Эгерде эме кылса, группага таштап атам го. Баягы ошо түп
районунун багбандары деген группага дагы таштап коемун. Эгерде керек болсо, ошол жерде биздин баланын номери бар, байланышып туруп, бул жака алдырып алсаңыздар болот. Канчадан анын багасы? $4 бардык көчөттөр $4, только фундук менен мисте $10, калгандары полный $4. Доллар болбой турат акча. Доллар менен эле биз себеден тияка доллар менен жооп беребиз да. Доллар менен алынган. Анан туугандар дагы бир вопрос, бул сунуш. Мына диплоидный сорт эмелер. Сливалар. Мына Black Splendor деген эрте бушат. Туристтерге рассчитанный. Туристтер өтө жакшы көрөт. Анан мына Angelina деген сорт бар. Буну сактап апрелге чейин погребде тура берет. 400 апрелде тура берет. Мына болсо Stanley деген. Мына туугандар, азыр мисалга да силер сапаттуу көчөт менен баштадыңар. Мына 400 сомдон алып баштадыңар. Мен баягы 200 сомдук көчөтүмү эгип алдым дейли. Чуу дегенде эле 50 сом кетти бир жылына. Дарлаганым менен кетет. Экинчи жыл дагы кетет. Үчүнчү жыл ошо 7 жыл дарлаймын 350 сомдон. 550 сомго чыгат менин көчөтүм. Анан түшүм берди. Бергенден кийин бирок ал түшүмдү мен да тааныбайм. Аны саткан, көчөт саткан киши да тааныбайт. Эмне деген алма, эмне деген слива, эмне деген өрүк. Ар күнгө барып жалдырап жүрөсүн, мынаны карап койчу, сорту эмне деп. Ал да билбейт. Анан силер мен 7 жыл күттүм түшүмүн. А силер болсо жакшы көчөт менен баштадыңар, экинчи жылы уже түшүм бере баштады. Силерге алмаңар, сливаңар, уже жеп көрдүңөр өзүңөр. Бул деген эмне? Технический түшүм болду. Экинчи жылы бир жылда экинчи жылы түшүм берет. Экинчи жылы уже гарантия. Үчүнчү жылы уже базовый түшүм. Уже баягы 20дан 30дан алып берет. Аны деген терип көрүп туруп, анан сактап көрүп, кургатып көрүп, бардеме кылып ашыкчасын сатасыздар. А үчүнчү жылы уже коммерческий түшүмгө кирет бул. Үчүнчү жылы отургузгандан бир жыл турат, экинчи жыл, үчүнчү, төртүнчү жыл уже коммерческий түшүмгө кирет дагы. Бул силерди кубандырат. Ар бир гектарынан, мисалы үчүн, жок дегенде 30 тоннадан түшүм берет силерге. Силер ошол 30 тонна түшүмдү сатсаңыздар, $1 сатсаңыздар, $30,000 болот. А силер буга эмне вложить эткенсиңер? Мына 3000 көчөт алдыңар. Мисалы үчүн $3,000 көчөт алдыңар. $2,000 тостуңар, $5,000 $3,000 капелька койдуңар. $8,000 $3,000 үстүн тостуңар. Полностью антиградный сетка менен. Ысыктан да сактайт, сууктан да сактайт, чымчыктан да сактайт, бар жоктон сактандыңар силер. Уже безопасность келди. Мөлдүр бурчак урса, бурчакты мындай тосот дагы, акырын ачып коет ортого, дур түшүп калат бурчак. Кайра жаап коет өзү. Уже $11,000 менен силер полностью огороженный, полностью даяр, уже производственный баг алдыңар да. Уже коркпойсуңар. Суук болуп кеттиби? Карап турасыңар термометрди, акырын бирге жакындадыбы? Ошонун ичине бир 20 прессти жайып туруп, коюп туруп, пресс, саманды даярдап койсоңар, тикенек, пикенек, не болсо ошону бастырып туруп, оруп туруп, ошону бастырып туруп, пресстеп туруп, аябай пресстетесиңер дагы. Ошону деген үстүнө бир челек сууну куюп туруп, баягы акырын куясыңар сиңет. Баягы жерге паяльник менен эле түтөтүп койдуңар. Болду, түтөй берет баягы. Суу чөп. Баягы суу чөп түтөйт, анан кийин Кореядан $140 эки мындай самолет бар. Куту мынага окшош, бирок бийик болот. Мындай солярка менен иштейт. Саатына 1 литр, 1,5 литр солярка ичет. Жанагы өзүнөн ысык абаны чыгарып туруп айдап турат. Эки башына экөөнү коюп койдуңар, циркуляция жүрдү дагы, бир дагы гүлүңөр үшүк алынбайт. Бир дагы гүлүңөр үшүк алынбайт. А жылыга эле элестетип көрсөң, сен 1 гектар бакты алмурутты эгип алдың, утур эле үшүк уруп кете берсе, утур эле үшүк уруп кете берсе, утур. Сен каждый год теряешь по 10, по 20 тысяч долларов. Тура? Стойка коюп, үстүнө сетка тартып коюш, бул деген $3,000 болот. Зато $11,000 менен сен чоң бир бизнести баштап алдың. Сен баягы адамдарга окшоп, аба бузулса алаңдабайсың. Потому что ты технически готов. Барасың, түтөткүнү бердиң, самолеттун ключат этип койдуң, айлантырды 1 саат чыдап берсе болду, суу өтүп кетет. Всё. Термометрди карасаң кайра көтөрүлөт. Болду десиң, келип жатып уктап алып. Болду.
башын корбойт. О, көп болса bir эки жолу ошондой опасность болот да. Зато сен готовсың, сен коркпойсуң сен. А ошол жылы эмне болду? Черешняны сактап калдыңбы? Же алмурутты сактап калдыңбы? Же алманы сактап калдыңбы? Эмне прибыль болду. А керек эмес малда баягыны эмне жыйнап туруп, орап туруп, портурда бирөө айдап кете берет ортодо. А сен же туруп алып туруп эле жанагыны ортосунан чечип туруп эле, сыдырып эле байлап кете бересиң. Байлап койдуң болду. Чыгып турат, всё, кетти. Ана саратан келгенде кайра тык тартып коесуң. Чтобы алманын бети күйүп калбаш керек да, товарный вид бузулбаш керек. Түшүндүңбү? Кайра тартып коесуң. Ошол жазда күздө эле бир эле жолу иштетип коесуң жазда. Всё, бурчакта урбайт сени, үшүктө албайт сени, чымчыкта тийишпейт. Өтө баягында черешняң бышкан малда чымчык деген өсөт болот. Тарс тосуп коесуң. Бар жолу жабылган да. Акырын кирген, тешикти алып кирген, акырын тырс неме алып ат туруп, ошол жерге илип коесуң, ошо өлүгүн көргөндөн кийин эле келбей калат экен. Бир 10 жагына илип койсоң болду, всё, кутуласың, чымчыкта кирбейт. Мына ушундай бак кылышыбыз керек туугандар. Анан үшүккө алдырып бердим, бурчак уруп кетти, антип кетти, мынтип кетти, токтотуш керек. Азыр бир эле мисалы үчүн ошол Түптүн центринен эле бир кичинекей магазинде алып иштетиш үчүн эле ар эле бир $10,000 кетип атпайбы, туурабы? Бул силерге эмне? Шапталы бак боло турган болсо 13 жыл кызмат кылат. Алма бак боло турган болсо 25 жыл иштейт. Эгерде гилес бак боло турган болсо 50 жыл слива эко иштеп берет. А фундук эгип койсоң 150 жыл жашайт фундук. Сенин жумушуң бул. Бул деген чоң производственный бир предприятие. Сен ошонун директорусуң. Мына ушуга умтулушубуз керек да туугандар. Ондар эми мен сүйлөп бүттүм, эми силердин суроолоруңарга жооп берели. Биз кызыктырган силерди өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү бир оюп жүргөн бир маселе болсо колуман келишинче жооп берейин, Мына бисмилла сизден баштайлы. Суроо болсо бериң, болбосо мынтип коюң, өтүп кете берет. Демек, малина боюнча бизге кандай болуп калды ушул жолда? Малина силерге суу тартышы деген. Бизге суу аябай эле муктажбыз да, ушул жагдан. Сууга туруктуу көп суу ичпеген эмелерди айтсаңыз. Хорошо. Суу боюнча айтып кетсем, полкарлык туугандар сууну полкарлар 3 литр ичет. 3 литр эле ичет. Анда суу жок, обязательно силерге деген баягы ак буураны же болсо чоң бир кеминди бууп келип алгандан кийин коюштун шарты кереги жок туугандар. 660ты 3кө көбөйткүлө канча болот? 2 тонна эле болот атпайбы, туруп? 2 тонна эмес, 5 тонналык бир резервуар жасагыла өзүңөргө. Капельныйды жиберип койгула, болду. Всё. Анан ошого эле эмне бир грузовой менен эле айдап барып туруп эле сууну толтуруп койгула 5 тонна. Ошол силерге 2 жолу сугарганы жетет. Болду. Түшүм алып уже сатып калганыңардан кийин уже аябай каласың. Суу куюп койчу мен неме деп коесуң, болду, апарып суу куюп коет. Бир водовоз алып келгенде аракет кылам. Мына Россияга барып эле бир орустун баягы эски семеркасын айдап эле ушинтип эле келип каласыңар. Туугандарым, Орусияда водовоздар $1000. $1,500 водовоздар. Айдап келгиле, туруп. Айдап келип туруп иштетип койгула айылга, сооп болот. Сууну бияктан качат этип бир насос коюп аласың. Сууну качат этип алып барып эле куюп берип кой. Мына айтып атам го, бир бак болсо, алма бак болсо эң көп суу ичкен. Алма 1200. Ошол 3 тонна 600 эле суу ичет. Бир эле заправка кылып койгула ошону. 4 тонналык бачокду. Болду. Бир жылда ысык көлдө ош эмес ысык көл. Мисалы үчүн биз 10 жолу сугарабыз. Силерге 4 жолу суу куйса жетет да, субханалла. Тура. Ошо суудан ашык жалат болбогула. Бакты кыла бергиле, четине резервуар койгула, анан резервуар койгонуңардан силерге эмне пайда болот, билесиңерби? Суу ысыйт. 36 градус болот. Муздак сууну койгондо дарак стресс алат, ошон үчүн жакшы мөмө бербейт. А бул жерде 36 градус, 40 градус болуп атпайбы? Ошону менен сугарсаңыздар, алма бак момундай болот. Бардык бактар момундай болот. Карагат да момундай болот. Сууну ысытып бериш керек бакка. Мына ушудан утасыңар. Яна кийин экономика. Суу өтө эконом болот. Мисалы үчүн бир айылдын суусу 10 айылга жетет эгерде капелька койсо. А капелька коюшту бул сантехниканы үйрөнгөн адам эле, сантехник эле болсо капельканы кое берет. Ошого Кудай буйруса бир курс ачайлы деп атабыз Бишкекке.
капельный койгон. Эгерде жылайчылар болсо келип бир 10 күн окуп кетсеңер болот. Ан келип айылга кое бересиңер, макулбу? Бир суроо. Мисалы жетеги жактын алмасын алып келип бизге эсептесек чыкпай коет да. Шундай маселе болбойбу ушу түшүмдөрдө мисалы бизге келип почваны караш керек. Тугандар мындай көчөт баладай болуп келет да. Баладай. Кичине баладай болуп келет. Ошого мисалы үчүн азыгын эле берсек өсүп кете берет. Анан мына Түркиянын көчөттөрүн, анан Польшанын көчөттөрүн биз выбирать эткенде өзү ваучи барабыз өзүбүз. Ваучи дейт да. Өзүбүз. Непосредственно барып өзүбүз. Поляларды аралап көрүп, климатты көрүп, канча жылда канча градуска ысыган, канча градуска төмөндөгөн градус салыштырып, анан кийин ошол жактан көчөт алып келип атабыз. Мына эгерде эмени көрсөңүздөр, мен ошол жерде Facebook'та айттым го, мына Бишкекке окшош жер экен. Бишкектин өзү экен. Мына ушул түндүккө окшош жер экен, ошол жерден көчөт алып келип атабыз деп. Кары үстүнөн кетпейт экен. Эмес, үстүндө кары тура берет экен да. Ушуга окшогон, биздикине окшогон жер экен. Мына биз ошол жердин көчөтүн алып келип атабыз да. Биз атабызбы же алып келип сепсек өлүп калат да, же кийинтен болот да ушул жагы. Эми мындайда дагы бир вопрос, эми айтышка туура келип калды. Өзбекстандан кетилген чыккан көчөттөр контрабанда менен чыгат. Анан кийин бир ушундай эле бир складка жыйылат, штебелями мындай. Болду, өлдү деп кое бердим, мындай жыйылган. Штебелями. 1-2 ай, 3 ай, 4 ай, 5 ай турат ошол жерде. Мына декабрда чыкса, ошо февралга чейин турат ошол жерде 3 ай, 4 ай. Анан жанагыны эмне кылат? Полностью баягына тике коюп туруп, ошто сатат бир 10 күн. Оштон анан кийин Бишкекке келет. Бишкекте сатат. Анан кийин башка региондорго бөлүнүп кетет. Ошол көчөттү алып келип отургузуп атабыз. Түштүктүн көчөтү түндүккө түшпөйт. Ошону силер эсиңерде кармаңыздар. Эч качан эгерде ушул жерде бирөө өстүрүп атса, анан ошодон алып отургузсаңыздар болот. Өзүңүздөр көрүп барып, кандай улады, эмне кылды, бардыгын текшерип көрүп кылсаңыздар болот. Азыр эми силердин жаңы шайланган губернаторуңар Алтынбек Сулайман менен мен эртең менен жолугушуп, ушул маселе боюнча катуу сүйлөштүк. Кудай буйруп насип этсе, Польшанан Түркияга зарыкпай калабыз. Аз убакытта өзүбүздө мына ошол Ысык-Көлгө 200 гектар жер, чоң здание, жакшына теплица жанына, сорт испытательный участок, ичинде полностью 1 миллион 200 миң долларлык оборудованиясы менен дүйнө жүзүндөгү эң сапаттуу көчөттөрдү чыгара турган Голландия, ошол Германия дагыдай кылып, ошондой кылып көчөткана кылабыз деп ошентип сүйлөштүк. Кудай кааласа ошол Кумтөр менен сүйлөшүүлөр жүрүп баштайт жакында. Ушуну жасап ала турган болсок, ушул бир сезондо 50 миллиондон карагат көчөт чыгарып турабыз, Кудай кааласа. Бадалдуулардын бардыгын чыгарып, ушул элге тартуу кылабыз өзүбүз. Көлдөн. Кудай кааласа. Ошо силердин талабыңар алмуру, малина, анан фундукту көбөйтөбүз. Фундукту көбөйтпөсөк болбой калды. Фундук аябай жакшы экен да. Фундугубуз өсөбү? Өтө сонун өсөт. Биз фундугубуз көп. Популяр дегенге чыкпайбыз да. Фундук деген доңуз жаңгак деп коет, тегерек болот. Өтө каттуу. Жаңгак. Фундук деген. Аны бизде жок да. Бизде жок, бирок болот, Кудай кааласа. Биз алып келип ар кимге эме кылдык, ар райондорго бердик. Кудай кааласа эгип атышат, ошону 2ден 5ден бердик, эгип, анан ошодон Кудай кааласа результат күзгө чейин болсо, анан күзүндөсү баштайбыз. Калбай калбайбы биздеки? Кетип калды да. Завод жаңгак болсо Бишкекке бар экен да, паркта турсак күзүндө. Ошо жерге түшүп калыптыр. Чоңдугу мындай эле, ошо. Кырмызынан кара болуп капталып турат, анан катуу экен аябай. Анан жалбырагы берки жаңгактыкынан башкача экен. Башкача. Ол гүлдөгөндө да укмуш гүлдейт. Ал мисалы үчүн фундук бакка кирип туруп гүлдөгөнүн көрсөң, укмуш башкача гүлдейт. Аны деген фотографтар жыргайт келип тартып, Кудай кааласа. Түшүмдүүлүгү 10 килограммдан 150 килограммга чейин. Бир түптөн, ооба. 150 жыл жашайт экен. Канча жылда мөөрөт? 3-чү жылы, 2-нчи жылы уже мөмө кирет. Кустарный болот. Азыр маданиятташтырылган сорт. Маданна уже баягы реальный сатовой болгон сорт. Азыр Грузия менен сүйлөшүүлөр катуу жүрүп атат. Түркияныкы бизге кымбатыраак болду. Түркия жайында $5 берип атат да.
Грузия менен сүйлөшүп атабыз, хотя бы $3 алып келсек, элдердин колуна 4 тийсе, ошол тема болот, Кудай кааласа. Кудай буйруса. Ага, телефонları жоюп салсаң тарас. Аллах субхану ва таала ачат жолду, Кудай кааласа. Каатыр болот. Суроолор берет. Берет. Мазеки. O жерде siz айтып атпайсыз мына алмалар. Галавал болот. Азыр бул алмалар деген силерде бар да, Ошол галавал келди эле түгөндө. Азыр бизде только черешня калды. Анан кийин тетиги бурса турат го. Ошол. Скарлет супер калды. Карлыгыңа жамы чалганмабы? Карлык бул биздики 3,5-4 метр болот. Полукарлык. Ошондойлор бар. Ошондой. Ушуну менен канча $? Dedi? $4. Bu бардыгы $4'dan. Мен алып мен отургузгам. Отургузсам куура кырдыкы өспөй да жакшы. Борекилерди берген булар, борек боктордун баарын арасына салып. Bir 100'tü oturmuşsam, bundan boreklerden barından oturguzdum, Türkiye kişirek de bunday olgan. Onda siz karbek eкен. Neme kıldınızmı? Zım tarttınızmı? Yok, zım yok anda tükürek. Özü jakşı ösel bayatsa, jakşı baylay bayatsa kaydan. Zım koyuş. Zım koyuyorsa karlık öspey koyup da. Обязательно zım, поддержка бериш керек. Себеби дегенде ал өзүн көтөрө албайт да. Көтөргөнгө чейин болбой деп та. Аны деген сөзсүз түрдө байлаш керек. Ананевадан алып келген. Ананевада кимден алдыңыз эле Ананевада? Эми жок да, ал жигит кетип калыптыр Россияга. Кайра барып. Тигинин. Сонда контрабанда бирдем алып алдыңыз да. Эми ал 5 жыл болду, эли түптөн өткөн 5 жыл болду, эчтеке байдабайт. Эми ошондо байдан калды да. Каяктыкы? Şu эме жактан алган. Сербия? Бой мындай деп окуду, актылып. 5 жыл болду байдабайт. Бизге бар, келгенде киден да. Биздики деле ошо. Ошондой болот да, ошондо кабат айткандар көп да мисалы. Ошол таштап атабыз. Полукарлык bir 2'den 3'ten baylap 4 metrге чейин өсөт. Шамал учуп кетти. Анан карликтин бою ушул 2,20-2,30 эле болот. Кайсы убакытка чейин байлаш керек ал? Кайсы убакытта? Аны ошол сразу эле уже шпалерге тартыш керек эле да. Шпалерге тарткандан анан өсөт. Анан жер да кылдыгайт да бул. Жер. Неменен почваны ошонун эмесин казып карап көрүшүңөр керек. Кандай эмне болуп атат? Кык берип атабыз. Кыкты туугандар ошол кык маселесине келгенде ошол биз көп адашабыз да. Кыктын ичинде өзү толтура оорулар бар. Кыкты же компост кылып бериш керек. Компост кылганда эмне? Кыкты үйүп, үстүнө суудан куюп, анан үстүнө пленка тартып туруп, анан четин дагы жылчыксыз аба кирбей турган кылып жер менен көмүп койсо, казып койсо, анан ошонун ичинде анан кийин процесс жүрөт. Ото чөптүн уруктары бардыгы өзү бадырактай жарылып, уже даяр болуп калат. Мына ошону кыкты берсеңиздер, кыктын ичинде толтура оорулар бар. Анан 50 килограмм менен 140 000 ото чөптүн уругу кошо барат да. Ошо кыкты вообще жолотпогула. Анан көрөктү компост кылгыла, же болбосо мүйүп туруп, бир 10 килограмм сөлжан салып койгула. Болду, капкара кылып өзү биогумус чыгарып берет. 50 килограмм компостко караганда 2 килограмм биогумустун күчү артыгыраак да. Ошондой. Биогумус көтөрүлүк. Бул любой алма болобу, малина болобу, каракат болобу, анын базары чыкмайынча биз эмне канча эсепсек деле жанагындай рынок ачып калат да. Анан бизде Кудай буйруса быйыл şu Temmuz ayında da hoşuna. Ayında жақсы жаңылык болот. Bir жигит şu Koyşanın sortun alып келип сепкен экен. Мен 3-4 жыл мурун şu Audi A6'ti сатып туруп ошого алдырган экен. Алып келип багып отуруп 26 эле туруп алыптыр да. Өлүп отуруп. Акклиматизация болбой калды да. Көнбөй. Ошондо турган баары 26 түптөн анан кайра көбөйтүп былтыр 50 сотукка жеткен экен. 50 сотук жерден алып барып Караколго барып өткөзөт аптабектерге. Аптабектер ары качырып алат дейт, бери качырып алат. Бир жерден албайсыңар, менин жүрөм силерди издеп. Бизде сен эле карап отурмак болот, жумушубуз бар деп эле. Ошентип өткөзүп атсам, бир күнү өткөзүп коюп, келатса артынан бир казактын машинасы колап келип турган. Айттырбай, сен малин өткөздүңбү? Biz ошо сен өткөзгөн малинаны Казакстандан келип алып аткан кишилербиз. Сен аптабектерге бербей эле бизге 250 сомдон бербейсиңби?
Тигилерге канчадан берип атасың? 180, 170'den берип атам. Жүрүп, багыңды көргөз. Biz senden geliyor laf getip turardı. Үйүнө барып 1 ay 250 kilogramdan gününü terip 250 somdan ötkөрүптүр. Бул 60 миң. Ошондо 30 күндө 1 миллион 800 миң. Таптыр. Анан суук түшүп кетти, гүлдөптү менен мында бышып турган эмелер өшөдү дейт. Те казактар акыркы жолу келгенден 500 миң таштап кеттир. Эми ушу көчөттөрүңдү айылга сатып көбөйтүп ушуну келгенде биз чоң фура менен, чоң машина менен келгенде болду. Районуга элдерге айтып жай. Бул эмне десе, Кудай буйрса түп районунда малина базары ачылды деген сөз. Эми эмне кылышыбыз керек? Ушул моменттен пайдаланып туруп, баарыбыз малина жагын кичинеден болсо да өткөрүш керек. Мисалы мен ичке сутам. Ичке суда 250 түтүм бар. Кийинки 309 эме чыкпадыбы? Токтом. Ошол токтомдун негизинде бизге абдан жакшы болду да, эмес. Эмнеге десе, биз 5-6 жыл мурун эле ошол айылдагы биздин жерибизди көрүнгөндөр келип эле, тиги начальник, бу начальник деп эле себеп иштеп, айылга эчтеке пайдасы жок болот да. Анан айылдын эли чогулуп туруп, алардан алып, жаштарга берип, ошо жаштар иштетип, айылдын фондун куруп 5-6 жылдан бери иштеп келип турабыз. Анан былтыртан кооператив түзүп, ошого биригип атканбыз. Кудай буйрса, ошо жер 1 ай, мисалы, 1 кооператив болуп иштетели деп атабыз. Ошо кооперативге да тиксек деп балдар айтып атышат, андан тышкары ошо гектарлап себели деген балдар чыгып атат. Өтө жакшы. Анан ушу дагы сүйлөшүп өтөбүз го, ушулардын жакшы сорттордун адрестери, эмелери, жанагы малина сатуу группасында да бар. Карагат группасында ошолорду балдарды киргизип иштеп атабыз. Жакшы. Анан ушул жагынан аракет кылабыз. Түп районунда мисалы чүйдө, Сокулуктан баштап Токмокко чейин жетти малина секкенде. Ар кээ бир жерлерде 100 гектарлап малина бар жерлер бар. Эми ошол жерде малина талаш дейт. Фуралар Россиядан бери келип талашат экен. Бизден тиги эме деген Куликовский эме деген торт деген бар. Туңарбы? Ошо Куликовский торт айтат экен. Эмне тышка сатып атасыңар? Бизге эле саткыла. Бүт ошодоги чүйдүгү биз эле алат болчубуз деп. Мына малина өтөт деп коркпогула. Мына базар ачылды. Анан Кудай буйрса, мен ойлоп атам, тиги балага жолуксам, ошо баладан ошо казактардын номерин алып туруп, силер бир эле тиги польский сортко келбей, Кудай буйрса, мына монча гектар мондай себет алабыз малина. Летний сортторго да келгиле. Анан айылыңарда ошону түшүндүрүп, 20 соттан болсо дагы көбөйткүлөчү. Көчөттү кайдан алабыз? Ошо көчөт мына Бейшебек Бекешевдин иниси бар, бул Кылыч деген тууганыбыз. Мында Көчөт бар да. Бар. Эмен Абы 4 доллардан эмеспи? Чүйдөн келген сорт экен. Ошондо кагаз магаз дагы эме Түп район багбандары деген группа бар. Ошого киргиле азыр номерлериңерди эметип койсоң. Ссылкасын таштап коелу. Көчөттүн баасын айтсаңыз. 50 сомдон болот да, жана польский сорт. Чүйдө 40 сомдон берип атат, ошол эле польский сортту. Ошолордон алалы көбөйтөлү. Мен айта турган жаңылыгым ушу. Бардыгын жакшылыктарын кабыл кылсын, Алла жамандыктарын жашырсын дегендей. Мына бизден ошол Кыргызстаныбызда өскөн мөмө жемиш. Ава 5 мүнөт ава. Азыр неме телефон номерин айтабыз, бардыгыбыз немен Камчыбектин жазып алабыз. Мен көп мамлекеттерге бардым да. Турциянын алмасын, грушасын, жанагы жүзүмүн баарын жеп көрдүк да. Биздикинде жок. Эч жерде. Өзбекстандын бардык областтарында мен мөмө жемишин жеп көрдүм. Биздикинде жок. Алма бизде эң сонун болот. Алмурут, биздин жаңгактар, биздикинде бал эч жерде жок. Себеби дегенде бизде алхамдулилла тоо жакын, биздин сууларыбыз мөңгүдөн келет. Biz ушул Кыргызстан мамлекетиндеги кишилер биз мындай эң бактылуу адамдарбыз да. Ошону биз билбей жашап жүрөбүз да. Эң бактылуу Кудай берген жерде жашап жүрөбүз, ошону биз билбей дарын наразы болобуз да. Ошол наразычылыкты жүрөктөн чыгаргыла дагы көбүнчө мээнетке өтөлү. Жалкоолукту жеңели туугандар. Бизде алхамдулилла мына чоок
устазыбыз раматылык айткандай, кетмеңди эсиңен чыгарып таш кетип калсаң, жазында барсаң тал болуп калган болот да. Ушундай жерде жашайбыз туугандарым. Бизде суу мөңгүдөн келет. Биз эрте менен туруп алма жейин десек, алмабыз жок. Эмнеге дегенде биз отургускан эмеспиз, огород бош жатат. Мына мен силерге айтып атам, 5 сотик жерге 100 көчөт батат, поликарлик. 5 сотик жерге. 30 эле килограммдан алма берсин, 3 тонна алма болот. 1 тоннасын сактап жеп ал, 2 тоннасын сатып сал. Мына. Черешня ар бири 40 килограммдан алат. 50 черешня батат силерге. Мына. Чит турбай. Шафталы мисалы үчүн августта быша турганы бар. Октябрда быша турганы бар, майдын аягында быша турган шафталылар бар. Отургузгула. Мына сезон келет. Азыр бизде эми мүмкүнчүлүк бизге кыргыздарга берилди. Азыр орустар Европага окуй, братья, Евросоюзга кирем, ана мына деп булар дагы тантырап кеттиле. Кайра болсо эсине келди орустар. Эң эле бизге жакыны бул соцстрандарда жүргөн өзүбүздүн братьябыз турбайбы булар? Кыргыздар Панфиловский дивизияны булар кайра эстеп атат. Кыргыздар деген бизге кандай жардам берген деп. Эми туугандарым, азыр бизде толук мүмкүнчүлүк болду. Азыр эмне өстүрсөк бардыгы сатылат. Бизде азыр рынок ачылды. Орустар поляктардан алманы албай атат. Поляктар өздөрү да бербей атат. Евросоюзга кирем деген поляк бербейт. Баягы балканский страны деп коет, алар булар менен мамиле кылбайт. Демек не? Орустардан полный кордон болду. Япония, Корея жактан азыр ачык эле жагуш Средняя Азия, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменистан, Кыргызстан, Казакстан. Ушул тарап полный биз ошолорду камсыз кылышыбыз керек. Азыр даже жиде бар го, талада өскөн жөнөкөй эле. Карагаттар бар го, жапай карагаттар. Шиповник бар го, ошонун бери дээрлик бардыгы кетет туугандар. Эч нерсени талада таштабаңыздар. Бардыгын зиреден бери тергилет. Пряность бул, зира деп коет, бун деген өтө сонун иштетишет булар. Баягы барбарис деп коет, жапай карагат, аны да сонун иштетишет. Жапай изириктен 1 килограмм азыр 500 сом болуп атат. Шиповниктен 1 килограммы курутулганы эмне 150 сомго чыгып атат туугандар. Булардын бардыгы жаратылыш бизге Алла Таала берген бир рызкы. Ошону талада чиритип иритпейли. Ошону жакшына кылып терип, анан бирок жаратылышка зыян бербей турган кылып териш керек да. Баары эле анан кийин түбү менен эле кыркып анан onu сүдүрөп келиштин кереги жок. Аккуратный алып, аккуратный жасап, бар жок ошо барган жерибизде эмне отту жагып, памперстерди тияка ыргытып, баклажканы чачып келген кереги жок. Бардыңбы? Мусоруңду бир мешокко салып, байлап кой аттын бир жерине. Ошол келсин ылдыйга, буяка мусор болбосун. Ошо өзүбүздү биз Кыргызстаныбызды биз өзүбүз аздектебесек, мына азыр көрүп атасыңар, көлдүн боюн көрүп атасыңар, баклажка, жок баклажка, мындай. Туугандар, ошо баклажканы колдонгонун токтотпойлубу? Мына ушул баклажканы эмес, башка идишке өтүшүбүз керек. Жөн эле кийин өзү чирип кете турган идишке өтүш керек. Мына күндөн күнгө кандай болуп атат? Биз не кайра маймылга айланып кетип атабыз да. Кайра аркага жашап атабыз да биз. Мындай мурда немелер Дарвиндин немеси бар го, баягы болбогон сөзү. Адамдан, маймылдан адам болгон деп. Кудай айтып алдым, биз кайра маймылга айланып кетип атабыз. Маймыл да ыргытпайт ондой кылып мусорду жашап аткан жерине. Мына жаныбарлардын жашоо тартибин көрсөңүздөр, шунчалык устроенный да тазалыкка. Биз адам баласыбызго, туурабы? Адам баласы эң таза болуш керек. Ошолорго жаныбарларга үлгү болушубуз керек. Мына 100 000 аю токойго кирип кетсин, бир токойго. Бир ай жашасын, барсаң эч нерсени таппайсың. 100 000 киши токойго кирип чыксын, бар жокту талкалап, бар жокту мусорго толтуруп чыгат. Ошондой болуп атпайбызбы? Ошон үчүн туугандар бардыгыбыз мына биосфераны тазалап, анан мына гербицид, фунгицид, пестицидтерден кайткыла. Буну колдонбош керек. Себеби дегенде бардык мамлекеттерде азыр эме коюлуп атат. Лабораториялар. Эмне ташсаңыз дагы жанагыдан чыгып калат остаточный нормасы. Эгерде превышать этсе, товарды кайтарып берет. Менетиңизге бекер күйүп каласыз да.
Анан превышение нитратов дейт да. Азот, селитра, мочавина, кармамид салбаңыздар. Жалаң биогумусқа өткүлө. Биогумус жасаш, бул деген эң жеңил жумуш да. Шуну айтсаңыз. Эң жеңил жумуш. Мисалы үчүн кыкты алып келип туруп эле, өзүңдө жок болсо, башка жактан машина менен алып келип, түшүрүп эле, боюн азыр жайкы 1 метр болот, бийиктиги, турасы 1,5 метр. Узун кылып 5 метр кылып, ошону төгүп, ошону нымдап туруп, үстүн чөп менен жаап, бир эски малдардан ашкан чөп менен жаап туруп эле, дагы бир жолу нымдап туруп, ошонун бир четинен эле сөлжан киргизип бересиң. Болду, сөлжан ошону переработка кылып кетти, өзү иштеп кете берет бул жака. Тап-таза кылып, баягы кап-кара кылып күйдүрүп кетти. Дагы биогумустун составында азот бар, чистым виде, азот. Темир, калий, кальций, фтор, марганец. Эмне биздин сөөгүбүздө болсо, адамдын сөөгүндө кандай элементтер болсо, бардыгы биогумуста бар. Биз ошону жесек, ошодон чыккан тамак аштарды жесек, биз деген күчтүү болобуз. Иммунитет болот бизде. Азыркыдай кичине эле шамалга жөтөлүп калбайбыз. Кичине эле ысыкка эле башыбыз ооруп калбайт, иммунитет болот. Мурда ата-бабаларыбыз аттан түшпөй, 1 айлап, 2 айлап, 3 айлап жол жүргөн. Азыр болсо таксиге отуруп Бишкекке бир барып келсең, ой, белим деп отура албай каласың да. Бунун бардыгы мына жеп ичкенибизден болуп атат. Туугандар, тамакты тазалайлы. Башка жактан келген тамактардын бардыгы, мына эсиңерде болсун, Абдулла Ташиевич айтып атат. Бардыңыздардын кулаңыңарга күмүш сырга да. Эмнеге кыргыздардыкы кымбат, олордуку арзан, билесиңер? Алар деген генно модифицированный жүгөрү, генно модифицированный бардык дарбыз, парбыз, ошолордун бардыгын генный инженерлер иштейт дагы. Аз жерден өтө көп түшүм алдырып берет. Мына ошолорду булар упаковкага салып, езип, согун чыгарып, кылып, упаковка кылып биз жакка жөнөтөт. Ал жерде генни өзгөрүлгөн. Мисалыга мышыктын генин будайга киргизип коет, будайды корубайт эч ким азыр. Себеби дегенде чычкан келет, мышыктын жытын сезет да кетип калат, жебейт. Баягы будайга вообще тийбейт. Мына ошол будайды тарттырып туруп, анан ошонун ичине костный мука кошот. Костный мука. Анан кийин бизге жөнөтөт. Баягы ун жөн эле масса, эч кандай бизге пайда бере турган ал жерде эч нерсе жок, элемент жок. Адамдын денесине, адамдын өсүшүнө пайда бере турган жөн эле масса. Ошон үчүн туугандар, будайды дагы, арпаны дагы өзүбүз айдайлы. Өзүбүз айдап биогумус менен астын семиртирип, аябай күчтөндүрүп, анан кийин мына ушул Караколдо департамент органического хозяйства деген бар. Мына ошонун биолигнин анан триходермин деген 2 препараты бар. Ошону будайды сеп атканда, ошону менен протравка кылып туруп, себе турган болсо кара күйүктөн сактайт, а биолигнини бул стимулятор роста. Сонун өстүрөт дагы жанагы будайга дагы бир жолу себебиз, баягында кичине баш алгандан кийин. Ошондо биолигнин беребиз. Биолигнин анын клейковинасын көтөрөт. Клейковинасы 35, 40, 50ге чыгып кетет, 60га чыгып кетет. Таза будай болот да, ошону алып туруп, өзүбүздүн тегирменде тарттырып жеп туруп, ошону жешибиз керек. Болду, хватит, ояктан келген сынка, ун деп коет эле мурда кемпирлер. Ич ошону жесем эле оозум ойлой берет дейт эле. Иммунитет пайда болду дагы, биз ошону жей турган болуп калдык. Кемпирлер жей албайт эле ошону, оозум ойлоп кетет деп, ушунчалык суук деп. Будайдын нанын жешчи эле. Ошого кайта кайтышыбыз керек. Керек болсо ушул жерде таксырлар уюшуп туруп, мына ФПС'тин жеринен жер сурап алып туруп, о жерге бир 30-40 гектарга мына түп районуна жете турган унду чыгарыш керек өзүбүз. Чыгарып, баягы жерден бисмилла менен жууруп, ачыткы менен ачтып, камыр туруш менен ачтып туруп, ошо нанды деген бардык айылга жетириш керек. Ошондо ошол нанды жегенден кийин ушул жерден чемпиондор чыгат. Ошол нанды жегенден кийин ушул жерден 10-ду, 15-ти туудурган эркектер пайда болот. Биз ошол унду жеп атабыз, бир эркектик сыпат кетип атат. Аялдарыбыз эркектеп кетип атат. Ошол башка жактан келип аткан продуктылардын бардыгы бул чоң программа. Бизге окшогон малый народдорду жок кылуу программасы. Биз ошол программага түшүп калганбыз. Ошодон чыгыш бул биздин өзүбүздүн эркибиз.
Kırgız eli uşudan çıkkanı hareket kılış gerek. Biz uşudan şunda tuңguyuктан çıkıp ketişimiz gerek. Oşon üçün biz mına tınbay жүрүp дават кылганыбыз ушул. Бак дават деп ушуну атап алып, бул бактылуулуктун даваты. Бакка жетели. Бул деген ар бир кыргыздын үйүндө бак болсун, ар бир кыргыз өзүнүн продукциясын жесин, ар бир кыргыз күчтүү болсун деген маселени көтөрүп атабыз биз. О жөн эле баягы силерге көчөт сатып пайда көрүш эмес. Бул деген көчөт саттак, силер бизге кошуп берсеңер, ошого, мисалы үчүн бир 10 сом, 20 сом кошо турган болсок, ошол биздин кыймылыбызга кетип атат ошол акчанын бардыгы. Ошол бир сомун коротпой, жалаң ушундай кыймылга салып атабыз да. Мына биздин басканыбыз, турганыбыз, мунун баардыгы каражат. Мына 3 жылдан бери өзүм каржылап келдим. Мына 4-жылында азыр элге обращаться этип койдук, жакшы, бензинибизди көтөрүп атат. Мына мисалы үчүн келешет 20-30 киши. Ошонун ичинен 10-у берсе 2000 болуп калат, бир райондан экинчи районго көчкөнү бизге эмне жардам болуп атат да. Мына ошон үчүн туугандарым, айтайын, кыргыз өзүнүн өндүрүшүн көтөрмөйүн өнүгүү болбойт. Ташып келинген сууга тегирмен айланбайт. Ошон үчүн биздин негизги максатыбыз, туугандарым, кыргыз эли азыр өзү аракет кылып, мына үйгө барып туруп, азыр ар бириңер үйдү мониторинг кылышыңар керек, текшеришиңер керек. Кирдиңерби, эшикти ачып кирип туруп, деп көз чаптыргыла огородко. Деп карап, мына тал эмне кетип турат? 20 жыл өсөт, 5000 сомго сатамын. Bir talдын ордуна 3 слива сайып койсом, ар бир слива 1000 сомдон бергени 3000 сом. 20 жылда 60 000 сом каражат. 55 000 банкрот болуп аткан турмайбы? Ап кел балтаны деп туруп, жок кылыш керек. Түймен жулуп алыш керек. Ал тал болсо бул сассык бир жит чыгарат, билесиңер ошону. Сассык бир жит чыгарат дагы, анан ошого тийип турган бак башы өспөйт, мөмө да албайт. Түйүндө малина да болбойт, карагат да болбойт, алма, өрүк, абрикос эч нерсе өспөйт. Bir sassık cıt çıkarıp durur, adan keyin özüne mine ziyankes çakırat. Bir ele ошол bir 10 metrelik, 20 metrelik ошондой талдын içinde milyondan aşık ne ziyankes bulur. Şamal boldu, bul jaka pomidorgo, bolgarskiyge, kapustaga sekirip düşet dagı ошону жеп баштайт. Алар кайдан пайда болду? Жок эле жердин içinde, üstünde da жок эле талдан келди. Ошон үчүн бардык кыргызстандыктар талдардын бардыгын, Каратал, Мажримтал, Каражыгач, Орус тал, Кыргыз тал бардыгын алып таштаптыр, ошонун ордуна туугандар слива отургуза бергиле. Мына мен айткан мынау Анжелино, мынау Стендей, мынау Black Splendor. Ушулар эң аз алганда 70 килограммдан жүк беретін алар. 20 сомдон эле сатканыңарда 1000 сом акча болуп ушулар. Эң сонун кургайтындар. Стендей. Ушуну эле отургуза бергиле, любой жерге. Бул сууктан дагы, ысыктан да эч нерседен коркпойт. Любой жерде өсө берет. Жылыға түшімдүү болот. Ана малдан да коркпойт. Бунун өзүнүн инеси бар. Мал келип жейин десе бир саят болду, экинчи жолобойт мал. Жылкы да, кой да жолобойт. Ой, эчкиден этият кылгыла, калганы нормальный болот. Ошон үчүн мына бир теректин ордуна жок дегенде 3 слива батат, 5 слива батат. Бир мынада Каражыгаштын ордуна 10 слива батат. Бир бака теректин ордуна вообще эле 20 та слива батат. Бир жаңгак, чоң жаңгак барбы? 2 челек берген. Ошонун ордуна ушунан отургузгула. Soğuktan dağı, ısıktan dağı, баягы суу жоктугунан да коркпойт да. Түшүнүңөрбү? Универсальный. Эч нерседен коркпогон слива. Баасы да жакшы дайыма. 20 сомдон наракат. Түшүнүңөрбү? Мынаны Казакстан өлө сонун жейт мынаны. Стендейде. Тыным жок, мына болсо юнду 20-ларына бышып берет мына Black Splendor. Bunun nemesi bağınday. Жақсы сыйрылат, сырты. Жақсы сыйрылат дағы, анан косточкасын алып, терисinde шылып тұрып, бірле жолы блендерден өткөзүп тұрып, сахарга чылап тұрып, бір жолы стерилизация кылып тұрып, коп койсоңор түрө берет. Өтө сон компот да болот. Мына ушуларды отургузуш керек. Азыр элестетип көрүлө, мына мен жүрүп атам. Ошол Ысык-Көл областы боюнча эң эле аз дегенде 20 миллион терек тал бар экен да. Элестетиле 20 миллионду көбөйткүлө 70ке канча болот? 40 миллион доллардан калып атабыз. Түшүндүңөрбү? Ушундай сонун мүмкүнчүлүктү кой бербеңиздер. Азыр барып мониторинг кылып, бар жокто тазалап, мына ушул биз айткан карагат, биз айткан алмурут, биз айткан слива,
фундук ушулардан отургузула. Эми азыр кеч калып калдык көчөттөргө. Бирок жерди балжыратып баягы Өзбекстандан келген көчөт менен толтурбаңыздар туугандар. Жер бош жатсын. Анан жерди даярдаганда биз биринчи адашуу жерди даярдаганда кетиребиз. Биз жөн мына кичинекей бир калпактай жерди оебуз дагы, чоң тамырды ошол жерге зордуктап тыгабыз. Бардык жерде айтып атам ушуну. Тыгабыз. Анан ашыкча солгузуп апкечи балтаны деп туруп чаап таштайбыз. Жок, ондой эмес туугандар. Жерди бирге бир обозначать этесиңер. Коесуңар. Биринчи 20-25 сантиметрин отдельно аласыңар бир идишке. Бир каптын үстүнө же бир тазикке бир нерсеге аласыздар отдельно. Капка эле жакшы да, озун бууп койсоңор тура берет. Анан калган 80 сантиметр 1 метрге чейин калыш керек, 80 сантиметрин отдельно алып чыгасыңар. Таш болсо ээлейсиңер. Ташын алып таштайсыңар, ошол жерде жатыш керек 15 күн. Минимум 15 күн жатыш керек да. Эң аз дегенде. А так 1 жыл жатса да эч нерсе болбойт. Топрак кислород менен насыщать этип, бардык витаминдерди өзүнө камтып, анан бир үчү уруп баягыны. Кайра өзүнө келип чаң болуп калат да. Жана топракты 80 сантиметрди ордуна саласыңар обратно, ээлеп бүткөндөн кийин. Салып, анан бул жактагы баягы 1/1 компост аралаштырасыздар. Же мүмкүнчүлүк болсо биогумус аралаштырасыңар дагы. Мына ошону тамырга бересиңер. Ошол тамырды ошон менен көмөсүңөр, анан жан сууну берип коесуздар, болду, алхамдулилла, кетти рост. Жанагы жерди казып атканыңарда өзүңөр көрөсүңөр, 50-55 сантиметрде мына столго окшогон катмар бар. Сууда өткөзбөйт, абада өткөзбөйт. Мына ошону бузуп туруп, силер алып салганыңардан кийин аэрозация деп коет да, суу кетиши, аба алмашышы жакшы болот. Тамыр өзүнөн өзү мындай жумшак жер менен кетет дагы, тамыр системасы дагы катуу иштейт. Ростко сонун кетет. Мына ошондой ийгиликтүү багбанчылык кылдым деп өзүңөрдө ошондой эсептейсиздер. Анан кийин баягы полукарликте эккенде эмне үчүн капельный кылыш керек деп сурап калат да. Ого мен силерден суроо келбесе деле жооп берип коеюн. Капельный кылганда капелька бир жерге суу берет. Тык. Ошол жерден тамыр алат дагы. Андан кийин тамырдын калган жери мындай кургураак болуп туруп, эмени почваны мыкчып турат. 100 килограмм алма алса дагы шамал болсо ооп калбайт да. Эгерде мындай арычный кое турган болсок, балжыратып бар жок суу болот да. Анан бул 100 килограмм алма алат. Шамал болгондо боп кетип түшөт дагы, полный баягында майда тамырлар жылынып кетет. Кайра восстановление болбойт. Банкрот болосуң да. Анан полукарликте отургузганда туугандар сөзсүз түрдө 70 сантиметрлик бир жыгач, бир казык кылып туруп, ошону кагып туруп, ошого байлап койгула. Ошондо баягынын немесе омурткасы мындай керки омурткалар бар го, мындай кычыр-кычыр боло берет го, мындай ойнок болуп калат. Бул дарактагы ойнок болуп калса жаман да. Кийин ийилип мындай боло берет. Эгерде жана рекага байлап койсоңор, казыктай болуп туруп тик өсөт да. Ошол самал андай мындай немелерге жакшы туруштук берет да. Ойнок болуп калса жаман туугандар. Алма алган учурда, аябай көп алган учурда, слива алган же гилес же бадам алган учурда кулап кала турган болсо кайра восстановить этиш өтө кыйын болот. Ошон үчүн сөзсүз түрдө капельный сугат, анан кийин отургузуп атканда ошол казык кагып кеткиле. Баягындай кантала неме курт деп коет, кровяный тилеп. Мындай кылсаңыздар колуңар кан болуп калат го. Ал деген жөнүндө кийизден болгон бир калпакка окшогон эменин ичинде жашайт. Ана ала албайт. Щитовка деген бар го, щитовка вообще каттык болот бети. Болбойт. Дой томпойуп, ол да ичине кирип жашайт. Аны сиз себесиз го баягы. Пиццит, гербицидтерди сепкениңизде ал бетинде неме кылат да, ал ичине кирип туруп, өзүн защита кылып туруп жатып алат. Эчтеме болбойт ал. Ала албайт. Анан жанагыдан жытып кеткенден кийин кайра чыгып алып туруп дагы талкалай берет да. Аны деген чымын бул. Энтомофаг деген энтомология илиминен чыгарылган чымындар подряд бизге жардам берүүчүлөр да. Ошолорду эл, мисалы үчүн көч бар эле го. Чур көч. Ол да энтомофаг болуп эсептелет да. Бизге зыян берген бардык зыянкечтердин жумурткаларын жейт ал дагы. Анан златоглазка дегени алтын көз, баягы светти тамызганда жайдын күнү келип көзү чоң анан канаты узун бар го. Жашыл болот.
Ошол злата глазка, алтын көз деген ошол. Анан габрабракен деген бар. Бул деген мындай эки колун көтөргөн бир мындай чаянга окшошу бар. Трихограмма деген бар. Мындай өзү дагы чымынга окшош ушундай. Ушулардын бардыгы энтомология илиминен чыгарылып, энтомофагия деп бөлүнгөн дагы ошол бизге билинген, билинбеген 800дөн ашык бизге зыян берген зыянкечтердин жумурткалары менен, личинкалары менен, өзү менен азыктанат булар. Бир эле бакка мисалы үчүн 150 сомдугу бар, 170 сомдугу бар. Бир эле бакка ошонун бешөөнүн өз убагы менен тигилер менен байланышып туруп, мына апрель болуп калды, кайсыны коёюн десеңиз, сизге берип берет. Алып келип эле мындай конверт болот. Конверттен чыгарып туруп эле баягындай 3кө же 4кө бөлүп туруп, бактын 4 жерине коюп койсоңуз, орторактарына. Жана жерден өс баягылар майда неме бир күндө эле чоңоёт баягылар. Өсүп чыгып туруп эле анан мониторинг кылып башта чимшилеп жөнөйт. Бутактарда жөнмөлөп болун издеп, кровяная тля бар, щитовка бар, бардыгы. Ошону алат анан кийин ошону. Уясын да алат, жумурткасын алат, личинкасын алып ошентип жок кыла берет да. Бул деген бир эле жолу коесуздар, кровяная тляга мисалы үчүн, афилинусту 1000 жылга жок кыла берет да. Афилинус шу жерде жашай берет. Только баягыда протравка кылбаш керек да, кайра химический протравка кылбаш керек. Живой клетка болуп турат. Живой клетка эмес, бул живой организм, чымын болот. Чымын. Ой, чымындын эле жумурткалары жармашкан. Эми азыр ушул ушундай даваттарды ушул айыл чарба министрлиги өткөзсө жакшы болот эле. Жакшы адистер менен келип, полный красочный кылып мындай плакаттар менен, жакшы бир видео фильмдер менен жакшына кылып элге ушундай дават кылса болот эле. Бирок тилекке каршы биздин ушул айыл чарба министрлигинде чындыгында айтканда ушу жүрөгү менен күйүп ушул элим жерим деген адистер жок болуп атат да. Барсаңыздар эле ушул биринчи этаждан экинчи этажга кат ташып жүрүп эле карып кеткен инелерибиз. 20 жашында кирген ошо министерствого, азыр 50ге чыгып калды. 30 жылдан бери 2ден 1ге, 1ден 3кө чыгып эле кат ташып эле жүрөт. Мисалы үчүн ошолорго эмени көрсөтсөм, мисалы үчүн анар кандай гүлдөйт түшүнбөйт, билбейт. Анан кийин хурма кандай гүлдөйт, аны да билбейт, мисалга да. Анжир качан, анжирдин дарагы менен хурманын дарагын ажырата албайт. Мына ушундай айыл чарба адистери бизди ушундай обеспечить этип атат. Ар бир мына ошол райондун акимчилигине келсеңиздер, мына бир түшүнүксүз эле бир кабинеттер бар да. Жардамчысынын жардамчысы. Же болсо бир өнүгүү бир нерсенин бир нерсеси, же дагы бир нерсе. Бул биз жерге биз не акча сурап келебизби? Акча керек болсо банкка барабыз, турап. Билим керек болсо мектепке барабыз, турап. Спорт керек болсо спорт залга барабыз, турап. Бул ушунча кадрдын бул жерде эмне керек бар? Эмне жумуш аткарып атат? Анан көрөктө ар бир кабинетте бирөөсү каракатчы болсо, каракатты толук түшүнсө, от А до Я. Зыянкеч менен дагы, илдет менен да күрөш алса. Бирөөсү болсо фундукту түшүнсө, ошондой специалист болсо. Бирөөсү болсо ушул алмурутты түшүнсө, туура. Бирөөсү болсо ошол чычырканакты түшүнсө, бирөөсү малинаны. Акимчиликте канча кабинет болсо, ушунча агроном болсо. И даже аким дагы агроном болсо, кандай сонун болмок. Себеби дегенде бу жерде 100% эл айыл чарба менен окат кылып атпайбы. А бул жерге каякта бир өнүгүү, сөнүгүү, андай мындай комузчулардан, ооз комузчу, анан кыякчы деп бир кабинеттерди ачып алып отурганы бул туура эмес. Биз ушул мамлекет башчыларынан суранабыз, бизге ушул кабинеттердин бардыгын агрономдорго толтуруп берсин. Ушул 5 жыл башка бир мамлекеттерде окуп, практика кылып, келип, ушул жерде бизге кызмат кыла турган ушундай кадрларды өстүрүп берсин. Айыл чарба эмнеге өнүп кетет, билесиздерби? Айыл чарбада кадр жок. Агрономия өлүп калган. 3 жылда ошол Скрябинада ошол айыл чарба факультетин бүткөн 400 баланын ичинен болгон 4 бала агроном болуптур. Калган 396-сы таможняга, СМБга, милицияга, башка жакка жумушка кетип калган да. Только аларга диплом эле керек болду. Мына азыркы жаңы окууга алынып аткан балдарда тил кат жаздырыш керек. Окууну бүтөмүн 10 жыл айыл чарбада иштеп беремин деп. Бюджеттен окуп атат алар, 1 сом төлөбөй.
Демек не? Айыл чарбага 10 жыл кызмат кылыш керек. 10 жыл кызмат кылгандан кийин уже бул сфераны түшүнөт дагы эч жака кеткиси келбей калат. Анан ошол бүткөн балдардан, окууну бүткөн балдардан 2 жылга, 3 жылга Голландияга, Германияга, ошол эле Канадага, айыл чарбасы өнүккөн мамлекеттерге жөнөтүш керек, барып окуп келсин. Окуп, тажрыйба алып, келип, бул жакта ошонысын көрсөтсүн. Азыр менин балам Туркияда окуп атат. Ошол Туркиянын ошол Измир деген шаарында Эге университетинде агроинженерияга окутуп атамын. Мына ушул менин балама шерик болом деген балдарыңар барбы? Тугандар $15.000 кетет экен 5 жылда. 5 жылда. Өтө жегени, ичкени, басканы, турганы, уктаганы, контрагы бар жогу болуп туруп $15.000 акча кетет экен 5 жылга. Эгерде жакшы окуй турган болсо, бекер экен. Тамагы да бекер экен. Ушундай жакшы окуган балдарыңар болсо, Туркия бурсалары деген окуу программа бар, ошого түшүп кала турган болсо бекер окуйт. Анын үчүн эмне кылыш керек? Азыр 5-класстан баштап баланы английскийге, алгебрага, анан биология, ошол үчөөнү тарбиялаңыздар. 21-22 кылым бул биологиянын кылымы. Биология. Биз туугандарым, кыргыздарым, ушул жерде өсүп чыккан, ушул мөмө жемишке, ушул данга, ошол бар жок майга башка бирөөгө жалынычтын эч кажети жок, туугандарым. Биз дагы эки кол, эки буттуу инсанбыз. Кыргыз эли дагы эмгекчил иштейт турган бир элбиз. Келгиле ошол Россиядан 99% ошол зависимый болуп отурабыз продукталарына. Россиядан май келбей калса, сахар келбей калса, не болуп атабыз? Un келбей калса, ошону токтотушубуз керек, айнанайындарым. Бизде 3,5 миллион жарактуу, ишке жарактуу жерибиз бар. Ошол жерибизден 1,5 миллион гектарын не данга, майга, дарбызга, жашылга берели. Калган 2 миллион гектарын жерин бак кылайлы. Мына ушул сырье болсо, түрктөр мага айтты, Абдулла деди. Сен азыр оборудование сурап атасың деди. Сен оборудование сага беребиз деди. Ол оборудованияңда деди, сен 3 күн иштейсиң, сырьең токтоп калат деди. Кыргызстанда мен бардым деди. Кыргызстандын 98% жери бош жатат деди. Эч нерсе эгилген эмес деди. Мына сен ошол 100% кылып ошону бактаракка толтур деди. Мөмөлүү даракка деди. Анан кийин келип менен оборудование сура деди. Калаган оборудованияңды берем деди. Лизингке берем. 15 жылда үзүп бересиң. Каласаң лукум чыгара турган, каласаң шоколад чыгара турган, каласаң печенье чыгара турган, каласаң сушилка бардыгын берем деди. А сен азыр апарасың деди. Сенин сырьең деди, бул аппаратка туруштук бере албайт деди. 3 күн иштесе токтоп калат. Ошон үчүн сен бардагы даракка толтур жериңди деди. Түркия эмнеге өнүгүп кетти деди. Биз деди, бардыгыбыз биригип туруп деди. Ушул зайтун дарагын отургуздук деди. Зайтун дарагы. Мына азыркы жүзүм бактардын орду дагы зайтун эле деди. Мына мандарин бактардын орду дагы зайтун эле деди. Мына ушул алма бактагы зайтун эле деди. Анан зайтун дарактарыбызды азайтып туруп деди, азыр башка нерселер. А зайтун дарагын отургузуп биз популяризация кылдык дагы деди. Dünya жүзүн оливка майы менен камсыз кылдык деди. Оливканын түшүм менен камсыз кылдык деди. Азыр бизде деди бар жок бар деди. Алхамдулилля, ошол сырой саттык сырьёну деди. Оборудование алдык деди. Өзүбүз пиширдик, өзүбүз кайнаттык, өзүбүз эздик, өзүбүз бар жокту чыгардык дагы. Товар түрүндө сатып атабыз Европага. Ошон үчүн биз деген буюк түрк эли болдук деди. Дарак отургузганыбыз үчүн деди. Мен ушул ишти мен эч ким мага үйрөткөн жок. Мен жүрөгүм менен ушуну сездим дагы. Бак отургузуу деген теманы тандап алып ушунун аркасынан канча жылдан бери ушу урунуп беринип жүрөмүн. Мени эч ким каржылабайт туугандар. Эч ким мага эч нерсе бербейт. Менин баскан турганым бардыгы өзүмүн, алхамдулилла, Алла Таала берген ушул рызкыма бөлүшүп, ошол балдарыма чыгарамын, калганын ашканын ошол Багдаватка салам. Тыным жок бизде. 365 күн дават. Бизди любой күнү, любой жерге чакырсаңыздар, биз барып кызмат кыла беребиз. Ушул айткан сөзүбүз, айткан деген сөзүбүз деген элим баг отургуз, элим баг отургуз, элим баг отургуз. Биздин бардык кылып аткан иш аракеттерибиз кыргыз элим дагы не байысын, кыргыз элим дагы не орубасын, кыргыз элим. Мына бар жок арзан болсо, балдарыбызга жедирсек, витаминоз келди, витаминди алды, өзү баягы таза майды ичти, таза нанды жеди балабыз,
не болот? Оорубайт. Демек, аптекага муктаждык жок. Азыр ар бир үйгө барсаңыздар, мындай идиште дары. Тура? Момда идиште дары. Аналгин, аспирин, анан дагы эмне кардиомагнил, сардиомагнил, ана мына тияк бияк. Мына пандемияда вообще эле холодильникти толтуруп алды. Үйдө эле аптека болуп калды. Эгерде биз мен айткан программага түшүп, жаңгактай, бадамдай, фундуктай, мистедей жеп турсак, алманы түрлөп жесек, малинаны жесек, каракатты жесек, 2-ден 3-төн алма жеп турсак, ким ооруйт? Витамин келип атса, таза аба менен дем алып атсак, жерлерибиз болсо биокулус менен абогацияция этип атса, үстүн энтомофаг менен тазалап атсак, бир дагы химия жок болсо, кыргызды ким жеңе алат? Кыргызга ким тең алат? Тең келе алат. Эч ким тең келе албайт. Ошон үчүн ушул саясатты алып келип атабыз да, туугандар. Бардыңыздардан суранам. Азыр үйгө барып мониторинг кылгыла. Ошол площадканы ачкыла, 5 сотик, 10 сотик жерди даярдаңыздар. Ошол жерге мына агам айткандай бир түрлүү малинаны себели ошол жерге. Клиент келди, алып чыгып сатып атат. А сиздин огородуңузда бир эшек арканда алып турат, эч беле жок. Не сатасыз? Балаңыз карап, не дейт балаңыз? Ата дейт да. Ата дейт. Не сен ондай кылдың дейт. Ошон үчүн балдарыбыздын астында уят болбош үчүн туугандарым. Барып мониторинг жасагыла, жерди тоскула айландырып, ошол жерге малинаны отургузса малда тийбесин, сугат системасын карап койгула. Болду 10 сотиктен туугандарым $4000 киреше көрөсүңөр. $4000. Күнүгө $100 иштетсеңер. Туугандарым. Ооба, бизге азыр мал болуп кетти да, мал батпай калат бизде. Жайлоого жиберейин десең, жайлоого малчы чыкпайт да. Туура. Жайыттар, талас тартыш болот да. Ушу элдин бир нече проценти ушул жер жемишке ооп кетсе, жакшы иш болот эле да. Жер жемишке дагы оош керек дагы. Ben şu Tüprayan oturan Şebi Center'ın direktörü olum. Biz daha şu sizin emelerinizi görüp, sizlerden de görüp, ideya olup, menen bir sistemci balları menen süreçti menen. Biz hazır şu kooperatifleştirip, okullar dönüştürüp, biz hazır dayıkları aydıp da mal koyup getiriyor. Biz ciğer demeyiz daha, öz ağırlıklarımız şişten varalım. Öz ağırlıklarımız. O şu öz ağırlıklarımız hazır, mucizeler ballar büyüyorlar var bunu. Ben deneyim var burada, ağırlıklarımız çada değil, akça tapmayız. Sizin şu emeğinizde, şu tüpten başlasanız, tüpten siz aydıtmayız, bak versin, bak da alaylı olsun, bak dolu olsun diye bak da avattırlasına. Tüpten başlasanız Kırgızstan olur. Gene tüvü jakşı, jerdin tüvü, jerdin büyüdü degen şu tüptü. Eğer de tüptün eli biri götürürse, siz aytkanda janagı bir önce bir kooperatifleşip getse, anda Kırgızstan hiç verir. Eğer de tüpte başlanmasa, başka yerde siz kança hareket kılsanız da bu iş kaçmayın. Ben hakkı özüm bunu sezdim, köp yıldan beri okutum var, görüp жүрген az benim kuşuğa, öz ağırotuna toğuk çarvasını açıp, janagı biz malina 10 sotukka, malinasını okutup, bir bölünüp, ayalı güyösün okutup durup, anan oşo sertifikat verip, anan banktaka jönötüp, öbür fondtaka jönötüp, hakimlerine sürüp, жаңыдан proyekt çıkıp aldıkta. Anan men sizlerge oşo жолу калбай жүрүп атайын, угуп алып издеп келдим, ушу сиздер менен дальше. Ошол агоротторго кайсы биздин Түп районуна кайсы малинаны тигени, же кайсы өрүк тигени, же кайсы неметени ушу сиздер менен кеңешип, биздин агоротто 40 толуп турат мал бар. Жер бар, суу бар, жердин астында десе жердин астынын үстүндө бар Түптө. Только элибизде ынтымакташтырып, бириктирип ушундай жеңил жагын уюштурсак биригиш керек. Ар бир районго 200 түтүндөн бирикме ачалы дегенбиз. Анан 200 түтүндө бирикме ачылса, анда ошондон birimizni görüp birigöz. Biz jana üy şartındağı toğu 30 yıldan beri birikmektir. Üy şartında toğu çoğu. Oşonu biz asat biriktirip aslında жаңыдан жүрgüzüp 15 tütün gözettik hazır. Koçkor'da 5 tütün, Aksu'da 3 tütün, Tüptö 2 tütün. Koldavar'ın altının markı yok, tüptükler manini bilbeydik yani. Misal ben okuyordan bilbeydik. Başka jaktagılar bilip, biroq alар birikmeyle dağılıp, men ağaman kıyım olam, men ağaman kıyım olam deyip ölüp beytağız. Koşnaman kıyım olam deyip ölüp beytağız. Biri günü çok boluduk. Bilimdik, ынтымақ. Birigip, barımız bir önce soğuk malina tiksek, barımız bir önce toğuk baksak, barımız bir önce sağımı baksak, okşoş kılıp. Mına, ağırottan hem akça tapsak olur.
Doğru. Biz uşul ekimine sizlere bu yaktan bütün ben olsun жерде gelip 5 minutga gelip berip berseniz ben olgan informasyonu тоже алжактан берип, может siz dagı көмөгүңүз көрсөттү ушул районго дагы салымыңыз кошула турба деген ой болот да. Şu temada ben de qo'shimcha qilib qo'ysam. Ben özüm bu rayonun olmasından keyingi 6-7 yıldan beri şu proyektlerime işlep keldim da investitsiyalarni tartib, onu bunu degan 2017 yılı men proyektim Rossiyada o'tib 14 milliard dollar, yoksa 1 trilyon rubl bölüp bereli. Rossiyanın 10 regionunu işlettik, 11. yıl Kırgızistan'da qo'shib bereli deb men özüm jaylooda jursam, jayloo oruslar izdep baribdir. Ana ma'qul deb kelishdik, жерден көлдү көргөзүп, узатыйдым, тиякта башка региондордо балдар тозуп алышты, Баткенге чейин барып, баарын көрүп кетишип, Москвага жетип чалыптыр. Эми Кыргызстанды биринчи очередке коюп атабыз. Проекттин аты «Точка роста» болчу. Бул жерде программа 3 направленияны камтычу, мигранттарды кайтарып алуу, Кыргызстан айыл чарбасын өнүктүрүү жана Кыргызстанда промышленность өнүктүрүү. Ошол 3 направлениянын Кыргызстан үчүн пайда зыяны жана Россия үчүн пайда зыянын анализдеп чыгарып бергенбиз. Кыргызстан өнүкмөйүнчө Россияда жыргабайт, жоксо бири-бирибизге байланышканбыз деген далилдерди бергенбиз. Ошончо кызыгуу болгон «Точка роста» деген ат коюшуп, өзүлөрү 2 жыл илим изилдөө институтунда далилдешип туранан келишти. Анан Кыргызстанды биринчи очередке койсо, мурунку бийлигибиз киргизбей койду. Ошол проекттин. Революционер болду, ошол кездерде тааныштык. Абдулла бир туган менен. Андан кийин артынан Евро Союздун өнүктүрүү банкы аяктагы жанагы олигархтардын акчалары. Ошолор аркылуу дагы иш кылалы деп 300 миллиард менен келдик. Аны да киргизбей койду сокелер. Кийин идеялар чыкты, мына биогомус ануну деген ушуну колдогон жигиттер туш-туштан өсүп чыктык. Анан ошол жолдо кайра биригип, кайра бир иш кылып, группаларда чоң иш кылып келдик. Көрсөм, мына жөнөкөй эле малдын кыргы менен Кыргызстан жылына 100 миллиардтаган доллар акча тапсак болот экен. Мына малды атып, мал районунда эмес, бүт Кыргызстанда проблемага айланган. Проблема. Эмнеге десе, малың биринчиден баа эмес, экинчиден багылышы оор, үчүнчүдөн табагыңды бүт тегереп чаңын чыгарып салып атат. Тоого барсаң деградация болуп кеткен, вообще жөп жок. Жөн эле жайлоого чыгарып ойноп атабыз. Биз эмнени сунуштатабыз? Как совхоздун катары ошо менен займатчы эткен кишилер балдар болуп, жаңы породада бойлар. Бул кайсы Германиянын Галштейн породалары, андан дагы жакшы Монбляр деген. Бул Францияда чыккан, биздин эле Сементал. Бизде порода калды, Танкал дедим баары. Ошол Сементал мясной порода. Францияда ошо Сементалды иштетип, молочно-мясной порода болуп чыгат. Сүттү дагы Галштейнден көп берет. Эт жагынан Сементалда эле берет. Даже андан жакшы болбосо жаман эмес. Ошону көбөйтүү боюнча буга дагы мамлекет дагы келишип, мен мамлекет жагында иш жагында иштебейм, только ошо иштер менен алектенип жүрөм. Мамлекет дагы кызыгып, азыр ушуну лизингке берүү программасын иштеп чыгарып атат. Мисалы, мурун трактор техникаларды лизингке 7 жылга берчүбүз беле, проценттери аз пайыз менен. Азыр ошо Монбляр породасын лизингке берүү программасы иштелип чыгып берилип атат. Анан буюрса ушуну алып баксак болот да. Мисалы, ички сууда биз өткөндө 150 уйга жана бир кооператив болуп атат. Ортого ошо кооперативге 150 уйга заяк берип, ошону алып багалы да атабыз. Быйыл жылга. Ички суу. Анын кыргы, мисалы, мындай алып туруп бассак, бүгүнкү багып аткан малыбыздын кыргы, эгерде биогомус жасап, ошо биогомусту жерибизге иштетип, биринчи жылы 5-6 тонна 1 гектар жерге биогомус кетсе, экинчи жылы 2-3 тонна кетет, үчүнчү жылы 1 тоннадан эле биогомус кетет. Значит, бизде излишка чыгып калат биогомусту. Ошол излишканы кайра чет мамлекетке сатсак, мына балдар дагы заниматься этип атышат. Турция 40 000 тонна быйылкы жылга биогомус сурап атат. $2.
Же болбосо Арая. Şu Karol'un balası Принц. Ушундай инициатива көтөрүп чыкты, бүт дүйнө жүзүнө биздин нефти экологияга аябай зыян келтирди. Ошондон түшкөн акчаны биз бак-даракт кеңге жумшайлы. 10 жылда 50 миллиард түп бак-даракт келди. Культивация. Сууну жасаса болот экен, деңиздеги сууну алып, фильтрлеп туруп таза суу кылып сугарса болот экен. Бирок топурак проблемасылар да чечилбейт. Кайра кимден сурат? Кайра эле бизден Үнтөтөлөр Душия биогомус сатат. Жана Өзбекстанда эң кыйын ушу биогомус менен иштеген киши бар. Мен атын унуткам жана Рустам аке. Рустам Миллион деп коюшат экен. Ошо Рустам Миллион группаларда акырын катыргыта баштады. Кыргыздар биогомус өндүрүүгө мен үйрөтөйүн, окудайын, через Өзбекстан арабтарга саталды. Өзбекстан так $2 сатышат. Ошо Аравияга канча жылдан бери. Атыгылар $3 десе, бул уже бияка болсуна баштады. $1 Өзбекстанга киргизип кетелди. Мына жанагы малыбызды породистый малга өтөлүп, ошол мал стойлуу содержание болуш керек. Жайлоого эмнени чыгарабыз? Жайлоого мына топоз, жылкы, койлорду аларды дагы мындай өлчөлүү. Жайлоолорубузду оңдошубуз керек дагы, стойлуу содержание, арашаң ойлорун, момбилярд уйларын, галштейн уйларын, аңгустарды, эт багытында ушуларды короодо багып, ушу жерде мисалы ойлотам жерден түшүмдү азыркыдай эмес. Мисалы азыр 2 тонна будай алсак, Түп районунда кубанып калдык. А бир кезде 5-6 тонна будай алынчу. Ага кантип жетебиз деп бул жөнүндө дагы иштедик. Балдар бар, иштеп заниматься этип аткан. Мына биогомус жердин асылдуулугун арттырат. Экинчи Байкал деген. Байкал жердин асылдуулугун арттырып өзү иштеп атат. Андан тышкары эгерде ошол сөөлжан багып атканда Байкалды чачсаң 20-30% күчтүү биогомус чыгат экен тиге караганда. И тез даяр кылып берет компостту. Анан үчүнчүсү нано кремний деген чыкты. Бул Россияда. Дүйнөдө андай аналог жок. Мунду дагы 2 жылдан бери окуп, ошо далилин көрүп, себеби группалар көп да, мен септим, мындай кылдым байке, мен мындай кылдым аке деп туш-туштан ушундай жооптордун немелери бар. Ошолордун негизинде ушул үчөөнү иштетсек, биз жерибизден 1 тонна, то есть 100 тонна картошка алсак болот. Мына Органика. Кызылча 100 тонна, органический, таза, экологически чистый продукт. Анан жептикөндөн кийин уже 2 тонна кошобуз. 8 тонна, анан 2 тонна. Анан ошентип вообще өткөзүп алса болот да 1 жылдын ичинде. Акырын Толук эмнеге пайда? Ооба. Сону айтып койсоң. Иә. Толук эмнеге пайда болот? Толуктун немеси чисти бул азык да. Дарактарга минералдар бар, өзүнүн полностью элементтери бар. Ошодон биогомус кылып бериш керек да. Курттан жолобойт да, бар жердечи. Ооба. Анан дагы туугандар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эчкинин сүтүн ичкен да. Эчкинин сүтүн ичкен. Анан ошого мына сиздин айткан сөзүңүзгө дагы кошумча 5 сотик жерде 50 эчки бакса болот. 5 сотик жерде. Кичинекей 5 сотик жерге эми өзүнүн баягы жыгачтан стеллаж кылып, бар жогун чөткө кылып коюп, неме кылып коюп кетсер, одан буга секирип жүрүп, анан чөп жеп, ойноп, мындай игровой баягы детский площадка бар го, ошондой жасалат экен да. Өйдөгө чыгат экен, баягы жөрмөлөп чүйүп, ойноп, неме кылып, ошентип өзүн развлекать этет экен да. Веселый болсо көп сүт берет экен, 5 литр берет экен да, эчки. Анан кийин өзүнүн эмеси бар экен, сай турган, германскийси бар экен, анан китайский аналоги бар экен. Бетончиге bir 10 литр, анан сосок, 2 сосок түшө турган эмеси бар экен. Эми баягы эчкинин немеси баягындай эмчеги жаман чоң болот экен. Баягы 5 литр сүт бере турган мынандай эле болот экен. Сосоктору чоң, уйдукдан да чоң болот экен. Керек болсо баягыны салттырып эле жем берип атып, анан кашып туруп анан сабалат экен да. 5 литр сүт берет экен. Эми элестетип көргүлө. 50 эчкиңиздер бар, 5 литрден сүт бергенде канча болот? 250 литр mi? 250 litr süttü emi 12 mingge satkıla, 12 ming so'mga satkıla. Meli 7 ming so'mun qayra echkiga jetirgili 5 ming so'm olib qoldilar o'zing ko'rgan.
bir ayda 150.000 сом акча түшөт да силерге. 150.000 сом менен силер уже дагы көчөт эгип бир жерге жада бир неме расширация эте бересиңер да. Ошон үчүн мен Кудай буйруса аракет кылып атам, ошо Түркияда бар экен, ошол эчкилердин алып келгени. Вагон, эшелон кылып бияка жүктөйбүз. Эчки алып келебиз. Испанский эчки алып келебиз. Анан ошо нубийский, Нигерияда дагы аябай сүттүү эчкилери бар экен. Ошолордон алып келип туруп, Кыргызстанга жайылта эле. Эчкинин сүтү эненин сүтүнө барабар экен да. Эртең менен баягы мектепке кетип аткан балабызга бир стакан süt içirip getirirsek, abetke çeyin kursağı tok bolot, bardıq özüne gerekli elementlerdi alat, neme olot. Kişineke ele kara bayağı undan uşuğa үйрөнүшүбүз керек. Анан менен bir ежем уй сатыптыр. Кунажын саткан экен баягы 47.000 сомго, ошондо 42.000 сомго сатыптыр да. Анан кийин кайра сүйлөшүп отуруп неме анан кийин анча болду десе, 42ге саттым деп. Sen ötköndele buğa 100 pres alıp vermedin mi? Güzün özü derdir de. Oşo 400 kançadan pres alıptır da. Çöp alıptır da, bayağı yediriptir, ondan apartırıp, kayra satıptır. 40.000 soğuma pres algan. Sonra 2.000 soğum. Ben dedim, başından dele pul jetmeptir de dedim, 2.000 başı dele onca mesle. 2.000 soğum, güzün özü satır öyle desem, oşonu aytpaysın beni. Bu ne bugün olup kaldı mal bağış? Oşo туғандарым, мына мал бар ғой, мал красный мясо болып есептеледі да. Жылқы, қой, қызыл ет болып есептеледі. А белое мясо бұл өрдөк, қаз, бардығы ошо. Мына азыр Қытайда, Индияда бақтын için культивировать етіп, фреза салып, тракторге расход қылбайды. Білесіңер не қылады? Нормасы 800 өрдөк, 400 қаз. Бағы көчөткө пайпақ кийдіріп қойды екен. Неме кыла албайт, тие албайт. Бияка киргизип берет экен эмени. Ичине огородко эле, огражденный огородко киргизип берет экен. Бая жерде эмне чөп болсо, ажырыкпы, камышпы, эмне бар жок жеп салат экен да бая. Жылкыдай жейт экен да. Өрдөк менен каз жылкы кандай употреблять этсе баягындай, шылып жесе ошондой жейт экен да. Чыгара коюп экен чөп, эч эме кылып. Анан баягы ошо немеде 40 грамм же 80 грамм болуп кирип кеткен каз демеден кийин 5-6 килограмм болуп чыгат экен. Элестетип көрүлө, 2 миллион гектар жерге ар бирине 400дөн каз киргизип берсек, ана 800 миллион каз болобу, 800 миллион казды средний 5 килограммга көбөйтүп коелу. Канча эт болот, тура? Бактын арасында. Бактын арасында эле канча эт болот, тура? Жер семирткич болот, эт болот. Анан кийин баягы азыркыдай кызыл этти жеп оорубайбыз. Азыр мисалы үчүн биз неден ооруп атабыз билесиңерби? Көбүнчө эле сахырдан, анан эттен ооруп атабыз да. Бул чылдатып эле этти жейбиз. Азыр эти жок болсо тамак жегим келбей калды уже. А мурда биздин мен эсимде, мына Союздун кезинде эт менен тамак өтө аз жейилет эле. Өтө аз. Бир неделеде бир эт салынбаса, калган малда жөнөкөй эле ушул эти жок эле тамак жей берчүбүз да. Ошондо элдердин ден соолугу, саламаттыгы аябай жакшы эле. Канча кетмен чаап иштешет эле ошолор. Ошол малда гостандартка карайт эле да, ун да таза болчу эле ошол малда. Ушундай бардык элементтерин камтып, ошентип ун бар жок гостандарт карайт эле. Азыр биз андай эмес туугандар, азыр болсо бардыгы акча кууп кетти да. Акчанын аркасынан чуркап, жүрүп, качествону да өлтүрдү, элдерге да канча зыян берип атат. Ушунун бардык эмеси ошол биздин өзүбүздүн адамгерчилигибиздин кеткенинден чыгып атат. Бардыгыңыздардан суранамын, кайра кайткыла. Органикага кайткыла. Канчалык силер органика кылып өндүрсөңүздөр ошо. Кандай суралбайсыңар, Кандай суралбайсыңар? Нормасы 70 кило менен 90 кило азот салыш керек болсо, 1,5 тоннаны сээп берип атасыңар. Кандай суралбайсыңар? Канча адамдын ден соолугуна зыян берип атасыз? Кандай суралбайбыз? Сөзсүз суралабыз. Кудайдан коркойлу, дыйкандар, багбандар курт жеп коет. Тазалмага курт жеп да туруп. Эгерде полный химикат болсо, кайсы курт жеп? Жебейт, курт өлөм деп. Куртчалык келебиз иштебейт да. Туугандарым, ошончо силерден суранычы. Мына мен содержаниясы начар боло берсин. Зато ичи органика болуп атпайбы. Жөн ошону блендерге салып туруп, сыгып туруп, согун ичип алайлы. Ана канча кубат болот бизге.
Ол красотасына гоняться етпейлі. Пускай наша картошка будет, ходра картошкада капатасы суық болсын, зато органика болсын. Ошоны жейбиз, біз қуат аламыз. Алмабыз қотыр-шотыр болсын, зато чистый арчып алып жеп аламыз. Же сок кылып ичип аламыз. Туура? Ошо бардыгы бизге полезный болот. Бардыгыңыздарды органикага кайтканын чакырам. Туугандар, шуну менен бүгүнкү бактабат семинарын жабык деп эсептейбиз. Бардыгыңыздарга чын ден соолук, узак өмүр, ушул көздөгөн жакшы ой тилек максаттарыңарга жеткиле. Ар бирибиздин өзүбүздүн бакчабыз болсун. Ассаламу алейкум.